Соклукта кайрадан үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Анда унаанын капталдап жана жерде адамдардын жатканын көрүүгө болот. Мен сиздин ишиңизди текшерсем капа болбойсузбу? Ташеев ысык көлдөгү жетекчилерди жана айыл өкмөттөргө өтө каттуу эскертүү берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ой, ахвал кандай? Айлекөт башчысызбы? Кандай ахвалы? Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Башынан бери. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Башынан бери. Башынан болгондо канча жыл? Асфальт жок болчу да. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бери жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Туурабы? А сиз Айлекөндө канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апта налкан келип. Канча жылдан бери иштеп атасыз, сурап атам. 5 жыл. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Инсачы өтүп пансионат жетекчилерине сөз жок. Ниче өзүңүз кылбайсыз? Эмче өзүңүз кылбайсыз? Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушул круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сом айлык акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Чын керек. Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Иштей турган. Жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сен апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Баткенде 33 жаштагы жигитти атып кетишти. Милиция шектүүнү издеп жатат. Баткен облусунда 33 жаштагы жаранды атууга чектелген адам изделүүдө. Баткен Риптен маалыматы боюнча 21 июнга караган түнү болжол менен саат 12:30 чамасында Самаркандек аймактык милиция бөлүмүнүн жетекчиси улук лейтенант Кудайбердиевден телефон аркылуу кабар түшкөн. Ал Баткен районунун Кишемиш жайлоосунда Таштумшук айылынын 1964-жылы туулган тургуну, Актатыр айылынын тургуну 1993-жылы туулган жаран ок атканын маалымдаган. Алдын ала маалыматтар боюнча жаран алган жаракатынан улам каза болгон. Окуядан кийин өлтүргөн адам белгисиз тарапка качып кеткен. Бул факты боюнча материалдар катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүүнү кармоо үчүн ички иштер органдарынын кызматкерлерине тиешелүү тапшырмалар берилип, ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Бишкектин чогортосунда жүздөгөн шам жагылды. Иш-чара Панфилов дивизиясынын батырларына арналган. Алардын эрдиги Москваны коргоодо негизги ролду ойногон эле. Акция Кыргызстандагы жеңиш ыктыярчылары кыймылы, Ленинград блокадачыларынын кыргыз коому, ардагерлер жана ыктыярчылар коомдору, Кыргызстандын коргоо министрлиги, Русский дом жана Евразия Кыргызстан фонду тарабынан Бишкек медиасынын колдоосу менен уюштурулду. Жигит кызды астына отургузуп алып, уна айдап баратат. Мындай видео социалдык тармактарга жарыяланды. Видео качан жана кайсыл жерде тартылган азырынча белгисиз, жана расмий органдар бул тууралуу комментарий азырынча бериши элек. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз эл, жардам бериңиздер. Урматтуу жарандар, урматтуу айдоочулар, Бишкек кошуна автожолунун акыр күндөрү жол кырсыктары кескин түрдө көбөйүп атат. Бул жол кырсыктардын бирден-бир себеби карама-каршы тилкеге чыгып, андан тышкары алыс сапардан келаткан Ош, Баткен, Таластан келаткан айдоочулар эртең менкисин уктап кетип, карама-каршы тилкеге чыгып, жол кырсыктар катталып атат. Жол кырсыктын кесепетинен жарандар каза табып, көп жарандар жаракат алышып, айдоочулар ооруканага түшүп калышып атат. Ошондуктан силерден суранып кетебиз, бирден-бир эс алып алып, жолдон алыс жолдон келатканда уктап алып, эс алып, айдашыңарды талап кылам. Мындан тышкары жол эрежесин бузган айдоочуларды, одоно бузган айдоочуларга биздин атайын ишеним телефон каралган 0777-102-102 деген номерине WhatsApp аркылуу одоно бузган айдоочуларды видеого тартып жөнөтсөңөр, биз ошол айдоочуларга чара көрөбүз. Чүй областынын башкы башкарма жол күнүнүн башкы башкармалары